Таңдайдан ардайым халқым өнер постор шығышат. Өлкөдөгү доңгулу ел өнөрдүн ошол баалаған улуу кыргыз сугушат. Азырдан ырдап берелик амансыңбы жалпы жұрт. Ақтаңдай анда башталды алағды болбой барың оқ. Бүгін ақтаңдайдың жайын оқ. Ең ақтаңдайда бұйылқы елті ерден жалпыңа. Ерге болды айтпалдарың барысыны қарачы. Жашқары келіп таңшыса байқап тұрат бүтіндөй. Алатон қалқым салмағын. Дағы қалың жұрт қызый берсін жан жағың. Анткенің ұлулардан доңғуланған. Ата баба таштаған, далай залқар баштаған. Бұл өнер қырғыз өнері, ошол ұлу өнер туғандар. Урматсый менен көрөлі, ақтаңдайдан бүтіндөй. Бұйылқы жылы жалпыға, Манастан баштап баянын. Dastançılar dastanın tаңшып жатқан уаға. Болбосом қомысшылар қайрыға. Алемің елді қырдың ергітті, ечен елдің байлыға. Азырда келді жаныма, анда талыштырайын жалпыңа. Таңшып берет барыңа, арзы гүлдөй қарачы. Арзып қомыз қармаған, алатоғы қарачы. Таңшып талай өнерін, талбағанда сайраған. Қылымдап келген қомысты, бұл өнер үшін қарачы, талант үшін қармаған. Ата баба салтыда, ошол үшін өнерді, Алла Таала берген соң ақ өнерді бүтіндөй. Жашқары жалпы жұртқан арнаған, амансың құдо чырағым. Анда кезекті сізге берейін, керемет көптен ұлағын. Айланайын қалың жұрт, арзы гүлдөй қызыңар, ашқа татым тұзыңар. Анда кезектен арзы гүлге берейін, арзы қанырдан баштасын. Андан кейін қарачы, далай кепті дой құралды. Азырынша туғандар арзы гүл баштай тұрында. Біз болса құнт қойы ұғып тұрады. Сағызған ғана ұча тейзосынан. Санама ғана алыбай іздесем, қантейін таба албай қойдым. Бөгүчкөн ғана муча тейзосунан. Көңілгө ғана алыбай іздесем, қантейін көр албай қойдым. Сағызған ғана келіп қонбой зарлантып қана менің ай қойғынчо, қантейін саналаш болсоң. Қантейін саналаш болсоң.
Бәлі. Мына қадырман телекөрермандар, бүгінгі біздің көрсөтүүнүн коногу Арзыгүл Макамбаева. Мына таңшыған көрбөйсүздөрбү? Саройду баштап таңшытты. Буйруса бүгүн ушул көрсөтүүдө далай жакшы чыгармаларды аткарып берет. Баарыңыздар ортоктош куштар болосуздар. Акыбал кандай, ал кандай? Жакшы. Чыгармачылык кандай болуп жатат? Чыгармачылык жакшы эле болуп атат. Мен негизи комузчумун. Ака комчулар ансамблинде иштейбиз. Ошто ачылган, анан ошол концерттерге тынбай катышып барган сайын жаңылануу болуп атат. Жакшы экен. Чыгармачыл ийгилик бүгүн эми бизге ушул күүлөрдөн баштап элдик ырлар, өзүңүздүн көдөнүңүздө эмне бар болсо, ушул мына касиеттүү биздин Алла Таала берген жер шарындагы сүйүктүү Ош шаарында Суйкайган Сулайман тоонун ушул бир четинде олтуруп шаңшып бересиз. Биз баардыгыбыз буйруса угабыз деген ойдобуз. Жакшы, Арзыгүл, чыгармачыл ийгилик каалайбыз сизге. Эми азыр кайсы чыгарманы ырдап бересиз бизге? Анда эмесе мен азыр Майрамбек Осмоновдун Сезим деген чыгармасын ырдап. Жакшы болот. Чогуу угалы. Айтып берем себептерин, жаштыгым кетке чекти, өмүрүм өккө чөктү. Бул сезим аба судай керек дедим. Бул сезим, бул сезим, аба судай керек дедим. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бары жогун, жолу барган диваны дарылоонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкаргам. Билебин сенден бөлөк дары жогун. Билебин, билебин сенден бөлөк дары жогун. Билдирип койсоң боло кабарыңды, көз салбай тиктесем де, ыр жазып бүтпөсөм де. Сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым. Жарокерим жамалыңды, сагындым жарокерим жамалыңды. Кадырман телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүнү көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүндө быйыл биз ушул жалпы жумурай журтубузга Манастан баштап Манас айтуучулар, дастан айткандар, элдик ырларды эргит аткарган, комуз черткен, негизи эле ушул биз элдик өнөрдү жалпы Жамы журтка элтер каналында Актаңдай автордук телекөрсөсүнөн такай берип турарды чечкенбиз. Ошол эле баягы бүгүнкү көрсөтүүдө мыкты чыгармачыл инсандын катарында мына өзүңүздөр Арзыгүл кызыбыздын аткарган чыгармаларына күбөдөр болуп олтурасыздар. Бүгүн жалаң ушул жакшы күүлөр, анан кийин жакшынакай сиздерге жаккан чыгармаларды Арзыгүл кызыбыз аткарып бермекчи. Чоң рахмат, ийгилик, аябай жакшы мында аткаруу. Негизинен азыр бир ушул өзүңүз
мына комуз алмаштык да, телекөрөрмандар да карап турат. Эми баягы акындын комузу менен чертсе жакшы болобу деген таризде сиздин комузуңузду мен алып атайын ушул бир эки күүлөрдү дагы чертсе экен деген таризде комузду бердим. Эми күүлөрдөн дагы кошо чертип кетесизби? Негизи Акак комузчулар тобунун орду жалпы Жумурай журтта эми белгилүү. Ал эми түштүк жергебизде Ош шаарында ачылды. Анын иш ыкмасы кандай алып барып атасыздар? Кандай болуп атат? Негизи жетекчиси ким дегендей. Акак комузчулар ансамблуна 3 жылдын жүзү болуп калды негизи. Анан жетекчиси Аптап Нышанова эжекебиз. Ошол Бишкектеги ошо Акактын жетекчиси менен биргеликте сүйлөшүлүп ачылган бул жака. Анан мындан мурун ошол Бишкектен бүтүп келген Айгерим деген кызыбыз бар болчу. Ошол Акак комузчулар ансамблунда ойноп келген. Анан ошол жактагы үйрөнгөн күүлөрүн бул жака келип, ошол жаңы ачылганда бүт ыкмаларды бардыгын Бишкектеги вариантта кылып үйрөткөн. Анан тилекке каршы ал ошо турмушуна байланыштуу Бишкекке кайра кетти. Андан кийин кайра мен бүтүп мен келдим анын ордуна. Анан азыркы учурда мен үйрөтүп атам. Жакшы экен анда. Өзүңүз да баягы устаттан шакиртке, атадан балага уланган улуу сарт, ошол улуу салтты улап, ылайым ушул кыргыздын залкары Мейлкан Козубековадай, Самара эжекебиздей, Болуш Матазимовдой залкардай ушул өнөр ээлери чыга берсин. Ошого ийгилик каалайбыз. Эми күүлөрдөн чертип берсеңиз болобу? Ниязалы Борошовдун Кертолго деген чыгармасы. Балли. Ушул чебер колуңуз чарчабай, чалыкпай, калың журтка далай
жаштарды тарбиялап, өзүңүз дагы эл журтка жакшы чыгармаларды жаратып, элибиздин ушул көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиз. Эми негизи баягы бул өнөр каяктан, кээде атадан балага, устаттан шакиртке уланат, үй бүлө жөнүндө ушундай айта кетсеңиз да. Мен комузду кармаганыма негизи 13-14 жылдын жүзү болуп калды. Атама байланыштуу. Мен чоң аталарым ошо өздөрү жана куйма кулак деп коет, окуган эмес, бирок ырдашып, ошо инструменттерди ойношкон. Анан апам дагы өзү ырчы болоюн деп максатына жетпей калган экен. Илгери анын үстүндө жана айыл кишилерди Кыз балдарга 40 жерден тыюу дегендин бири да бул да. ооба. Ошентип аябай кызыгып ырдайм деп эме кылган экен, окуйм деп. Анан бирок тилекке каршы ошо окутпай коюшкан экен үйүндөгүлөр. Анан ошол ата энемдин мен максатын орундатып, ушул музыка чөйрөсүнө келип калдым. Бирок жана алар мени зорлоп өздөрүнүн максатын ишке ашыруу үчүн алып келген жок, бирок мен ошол нар жагымдан ошолордон өткөн талант, анан өзүмдүн дагы кызыгуу менен гана келгем да. Эң жакшы экен, эң жакшы экен. Себеби баягы мен Арзыгүлдүн арзуусу деп туура эле айткан экенмин. Себеп дегенде тиги апалардын, аталардын арзуусу болгон да, бир учурда бизден дагы чыкса экен, биз жетпеген максатка жетсе экен деп. Маселен, менин дагы атам чоң өнөр адамы болгон, төкмөлүк жактан, комузчулук, ырчылык жактан тоо коюнда калып кетип, анан көбүнчө ошол эми балам мен жетпеген бийиктикке сен жет деп аябай көп батасын берчи да. Кезинде ошол жанагы Мыскал Өмүркановалар менен иштеп, анан ошол жерде кийин аягында чоң энебиз Рамалык чакыртып алгандан кийин арман иште калып, ошол бойдон тоо коюнда, бирок эл журт жакшы билип, аябай ушул элге таанымал болуп өттү да. Ошол сыңар эле аталардын бул арзуусу, апалардын арзуусу болот. Ошол арзуусуна Арзыгүл аткарып атат. Эми дагы бир күү чертип туруп анан кийин ырга өтсөк, Анда эмесе Айдаралынын көйрөңгү деп жанасып көрдүм. Балли. Негизи баягы жалпы Жети Дубанда өнөр ээлери кайсы жерде кайсы өнөргө мугаш экенин биз жалпы мына телевидениеде кыдырып жүрүп көп эле жакшы билебиз. Бирок ошондой болсо да сиз баягы жаштарга тарбия берип келесиз. Өзүңүз да жаш болгонсуз. Эми чоң борбордон кичи борборго келдиңиз. Ошол айырмачылыгы кандай негизи? Таланттардын баягы өнөргө тартылуусу да. Негизи чындыгында Бишкекте бизге караганда мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болду. Анан жаштардын дагы кызыгуусу мындай немеси башкачараак болду да. Анан бул жерде деле көп, бирок бизде тилекке каршы жана кадрлар аз, бүтүп келгендер. Ошол кадр маселеси гана бир аз бизде аксайт болуп атат. Жалпы жонунан негизи таланттар көп десе. Жалпы жонунан, бирок түштүктөн көпчүлүк ошо таланттардын баардыгы Бишкекке барып окуп, анан ошол жакта калып калгандар болуп атат да.
Жакшы, сизди Алла Таала насип буйруп бул жака түшүп калыпсыз да. Ошондо жакшы болот. Анда эми жакшы чыгармачыл ийгиликтерди каалайлык. Негизинен ошол биздин аталар улап берген, апалар улап берген, биздин устаттар уланган улуу оңгу өчпөс экен деген эле бизде ушул калып кетпес экен деген эле негизги ошол изги тилек максат менен көөдөнүбүз толо ушул көлкөгөн бир чоң ойлор менен жашап келебиз да. Ошону дагы ушинтип баягы өчпөй турган кылып, өлтүрбөй турган кылып улаган сиздер болосуздар. Эми ырга өтөлүк. Көбүнчө кайсы чыгармаларга көп кайрыласыз? Көбүнчө ар кандай ошо элдик чыгармаларды. Аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Акындарды жаман деп аң, койчу кепти бир кайдан табасың? Агарган карда көп жүрсөң, көзүң бир күн карыгат. Агайыңдан чет жүрсөң, көңүлүң бир күн калынат. Тууганына батпаган, душманына жалынат. Болбос жаман арамза, болумсуз ишке малынат. Кийинкисин ойлобой, кишинин көнү калынат. Ханды Кудай урарда, калкына жаман кас болот. Байды Кудай урарда, бөлөтүнө бас болот. Кышты Кудай урарда, күн жылымдап жаз болот. Эркекти Кудай урарда, койчуң элүүсүндө жаш болот. Ак бараңдын кундагын аталбасаң сумбагын, эрмин десең душмандан эки көзүң жумбагын. Өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит деп сүйлөйт. Бир сүйлөөгө жыйында, бир сүйлөөгө кептилет. Көргөн киши кекенип, ушунукуң өттү дейт. Көз карашың бузулса да, койчу көргөн бир киши көптү дейт. Ай балли. Негизи сиз ушундай, мен баятан бери байкап олтурам да, көптөн бери баягы комуз чертип жүргөнүңүздү деле байкайбыз. Негизинен ушул күүгө жакшы, ырларга да аябай үнүңүз дагы жакшы экен. Мындай акындык өнөргө, мындай бир айтыш өнөрүнө кызыгып көрдүңүзбү? Негизинен эме кызыгам өзү, анан бирок жана неме болот экен, сөз жаттоо боюнча бир аз неме болот атам. Мындай көп сөздөр жаттай албай, анан ошол жагынан гана убакыт деген бизде тар болуп калат экен. Көбүнчө мына аял кишилерге турмушка чыккандан кийин балдар менен анан ошо убакыттын аздыгынан жана эме дастандар, ошо акынчылык өнөргө аябай мындай эмгекти талап кылат да, көп убакыт керек болот. Анан ошол себептен бир аз азыр ошо токтоп турган Бирок негизи бар экен, көөдөнүңүздө бар экен. Жолдошуңуз өнөрдү түшүнөбү? Жолдошуңуз кайсы жактан болот? Жолдошум бул дагы өзү музыкант, ушул Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында окуган, Жалал аттан, Ала Букадан болот. Бирок өнөр менен өнөрлүү турбайбы ал дагы? Жакшы. Баягы эгиз ээрчинишип жүрөт турбайбы? Анда таптаса болот экен, демек баягы кадимки биздин кыргыздын эң залкарлардын катарында жүргөн Нурмолдо атага, Бишкек Баатырга келин турбайсызбы? Анда дагы улайлык эми. Бүгүн ушул бир жакшы сиздин аткарган чыгармаларды, күүлөрдү, ырларды, ушундай термелерди, санаттарды эл журт угуп алсын. Анда эмесе мен Атай Огонбаевдин Күйдүм чок деген чыгармасын окуп чыксайын. Күйдүм бир гана күйдүм да, күйдүм чогай. Күйдүм бир гана
ай агүйдүм ай жүгөрдө бүтүн жок хан жайлоо гана деген да кайырмале жакаңы кара көз ай агүйдүм ай кадырды билсең өзүң кел ак теректе канада айласында табей жете албай ай мен жүрөм адашкан тайлак өңдөнүп боз теректе канада болжосунда табей жете албай ай мен жүрөм боздогон тайлак өңдөнүп балли негизи ушул азыр жаштардын көбүн тарбиялап жатасыздар. Ошол Ниязалда иштейсизби? Ал жерде кандай биздин ушул өнөр ээлери? Ошо бизге түштүктөгү жалгыз эле ушул биздин Ниязал атындагы окуу жайы болсо, анан бардык таланттуулар келишет, кызыгуулары жакшы. Ошол жанакы бизден бүтүп барышып Бишкекке барып окуп атышат, анан ошол терилип эң таланттуулары барып улантып кетишет. Анан келгендери кайра келип бизге иштеп атышат. Анан калгандары калып атышат ошондой эле. Жакшы. Өзүңүздө мындай бир алдына койгон ар бир пенделе максат болот да. Эми максат менен жалгыз эле шайтан максатсыз жашайт экен, калган баары максаты менен экен да. Анан бир чоң чыгармачыл дүңгүрөтүп бир концерт берсем, дагы бир элге бир ушундай бир отчет берсем деген бир максат тилектер бар чыгар, Ооба, максат негизи максат көп эле. Ошол буюрса ошо кичинекей балам азыр колумда, кичинекей. Анан жок дегенде ошо 1 жыл убакыт ичинде бир аз чоңоюп калса, анан кийинки жылдан баштап ошо ыр жаатына, дастан, деги эле комузчулук жаатында дагы ошо өздөштүрүп жакшы деңгээлде ошо концерт берейин деп ниет кылып атам. Эң жакшы экен. Биз буюрса кадырман телекөрөрмандар, сиздер мына Актаңдай телекөрсөсүндө таланттуу кызыбызды көрүп олтурасыздар. Бул жакта Оштогу Ниязал атындагы окуу жайда сабак берген болсо, ошону менен бирге эле жалпы республикага белгилүү биздин ушул Акак комузчулар ансамблинде дагы, ошол жерде дагы ушул жаштарды тарбиялап, комузга үйрөтүп, өнөргө үйрөтүп келет. Демек биз ойлойбуз, биз Актаңдай акындар ордосу бар. Ордого да келиңиз, биздин катарга да кошулуңуз. Балким баягы жазма акын болуп жүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз азыр бизге төкмө болуп чыгып кетип атат. Дастанчылыкты курчутуп атат. Бул деген баягы акыл болушот, өнөр жугушат деп айтып коет эмеспи элибизде. Балким сизден дагы келечекте бир чоң майра жеңебиздей азыр кыздарыбыз чыгып атат. Ушул Изат деле биздин катарыбызда жүргөн бир учурда, Нурай деле биздин катарыбызда жүргөн. Азыр мына мен Актаңдайда
өзүнүн акындар ордосунда менин мектебимдеги мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Айсаба, анан кийин Айнара деген кыздарыбыз келатат. Эми Каныкей деген кыздар дагы кошулуп атат да катарыбызга. Демек мен ойлойм биздин уучубуз кур эмес, балким бир учурларда 1 жылдан кийин биздин катарыбыз толукталып калышы мүмкүн дегендей ойду. Ийгилик болсун, анан дагы чыгармаларга токтололу эми. Анда эмесе Нурак Абдрахмановдун «Бул дүйнө» деген чыгармасын окуп коеюн. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кепкенен, а бирөөгөң арман менен азап муңун чектеген, ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенчең ата-энеңди кыйнамай. Эрезеге жеткен дой эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз ай көрө катты жыйнамай, ай кара жанды кыйнамай. Байлыгын жалгыз элеп алчу бар, мансап үчүн эл журтун ай курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосун чуң адамдыкты танчулар, ай акыр заман салчулар. Жаштын кадырын кыярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын сен кубарганда билерсиң. Бар байлыктын кадырын чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын сен басынганда билерсиң, ай качырганда билерсиң. Жүрөк ак ниет алсыздарга шум дүйнө, жан дүйнөсү бош калган ай надандарга кур дүйнө. Кадырына жеткен кой катасы жок нур дүйнө, биз өтсөк да калар жаркып дайым жап-жаш бул дүйнө, ай дайым сулуу бул дүйнө. Деңиз чалкыган жаражыгы саймадай, үмүт санап өмүрлөр ай өтүп барат байма-бай. Бизге мечи калкыган турмуш аккан дайрадай, орду менен сүзөлүң ай оң тетериң айдабай, ай бактыбызды байлабай. Байлыгын жалгыз элеп алчу бар, бир берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойлойсуң. Болбос ишке кор кылыбай оюнчуктай ойнойсуң. Шумкар болуп сызасың, жылан болуп сойлойсуң. Миң сырлуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң, ай 1000 жашасаң тойбойсуң. Миң сырлуу бул аламга 100 жашасаң тойбойсуң, ай 1000 жашасаң тойбойсуң.
Балли. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дайыма бийиктиктен көрөлү, өзүңүз жанагы арзуу тилек кылган максаттарга жетип, ошол уул кыздарды чоңойтуп, элге тарбиялап, ошону менен бирге эле биздин таланттарды тарбиялап, өзүңүз дагы ошолор менен кошуп, дагы бийиктиктерге жетишиңизди каалайбыз. Эми көрсөтүүбүз соңуна жакындап калды. Бир чыгарма ырдасаңыз, ошо менен биз жыйынтыктап алсак, Анда эмесе Элмирбек Иманалиевдин Булбулум деген чыгармасын атап коеюнчу. Таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактаң адашып көгүм калган, арышактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңдан. Жаш булбул токтобостон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашаймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эч окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып, булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүмдү эстеп алып. Балли. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кадырман телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрдүңүздөр. Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу биздин таланттуу комузчу, аткаруучу, ырчы, көп кырдуу талант десек да жарашат. Бүгүн биздин коногубузда ушул Арзугүл Макамбай кызы болду. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик, дайыма жакшы күндөр жолугушалы. Биз болсо көрсөтүүнү ушуну менен соңуна чыгабыз. Актаңдайдан кийин биздин элтердин көрсөтүүлөрү уланат. Сиздер бизден алыстабаңыздар. Биз болсо сиздер менен дайыма жарык маанайда жакшы күндө жолугуштурганга Алла Таала насип кылсын. Аман туруңуздар.